Keyingi söz Qadırбеков, Нұржігіт Qadırбековичте. Assalamu alaikum. Урматтуу Каныбек агай. Эгер да адептсиздик кылсам кечирим сурайм. Бирок бир деген такташ үчүн мен суроо берейин командаңызга өзүңүзгө. Радима Питно деген кыргызча кандай болот? Мен экинчисичи. Сулуунун көркү кал, Ошол мезгилде биги деген кыргызча кандай болот? Кандай? Биги деген. Чурко. Чурка, буйрук иретинде. Мен неге муну сурап атам? Эгерде орус тилдүү адам кыргызча үйрөнсө, калды кал дейт, чурканы чурка дейт. Проблема эмнеде? Казактардын кысы дагы бар. Бизде бир эле к бар. Орус элинде к көп айтылбайт, бардыгы к болот. Ошон үчүн бардыгы к болуп жатып калган да. Айтайын дегеним, тамга алфавит реформасын кылалы деген оюңуздар барбы? Бул өтө актуалдуу. Ооба, биз кыргыз тилинин алфавит системасы жөнүндө ошол экил маселени коюу деген оюбуз бар. Чын эле эле карга десе карга, биздин карга к келиш керек, китеп десе и келиш керек. Бул биздин сингармонизм законубузга тиешелүү. Ичке үндүү болсо ичке үндүү уланат, жоон үндүү болсо каткалаң болсо. Сингармонизм закону. Кийинкиси жоон болсо к болуп кала берет, ичке болсо к болот. Бирок орус тилдүүлөр үйрөнсө бардыгын к кылып үйрөнө берет да. Ошол катыкты катыйк дейт, туурабы? Ооба, ар бир тилди үйрөткөндө орус тилинде дагы ошондой сөздөр бар. Так эле ошо биздикиндей сөздөр бар. Анан кийин ошол кыргыз тилинде да бар. Бирок ошол кыргыз тилин үйрөтүп жатканда ошол айырмачылыкты өзгөчө айырмачылык катарында жанакы башында эле курста үйрөтүп коюш керек да ошону. Закондун биринчи беренесинин 3-чү пунктунда жазылып турат. Алфавит, орфоэпия, орфография эрежелерин Жогорку Кеңеш бекитет деп. Сиздер иштеп чыгып келиңиздерчи, бул өтө актуалдуу. Тил үйрөнгөндө кыйналып атат. Байкасаңыз, Ошто кыргызча үйрөндөм деген адам өзбекче үйрөнүп алат, бул жакта казакча үйрөнүп алат, же татарча үйрөнүп алат. Анткени биздин тилибиз бир жагы татаал, экинчиден методикасы, алфавиттер абдан жетишпейт да. Казактарда кысы дагы бар, кысы дагы бар. Гысы дагы бар, гысы дагы бар. Мисалы, сынган кылычта диалект менен жазган. Нүзүп калдейин деп жазган, бирок нүзүп кал болуп калган да. Тарыхты да туура түшүндүрө албайбыз. Казактардын асы дагы бар экен, асы дагы бар экен. Ушул жагынан бир фундаменталдуу иш болсо жакшы болот эле. Нұржігіт мырза, сиз өзүңүз жазуучу катары абдан жакшы билесиз буну. Баарыбыз сезип турабыз. Чынында алфавиттик реформа болуш керек. Азыр биздин комиссиянын астында атайын мамлекеттик тил боюнча кеңеш куралды. Ал кеңешти балким президенттин алдына статусун көтөрөлү деп атабыз. Анткени ошол эле орфографиялык проблемалар кандай экендигин сиз жазуучу катары билесиз, жакшы сезесиз. Эң туура маселе көтөрүп атасыз. Биздин мыйзам кабыл алынгандан кийин мыйзамдан атайын презентациясы болот эми буюрса. Ошондо өзүбүз тапшырма коюп, түрдүү жоболорду, нускамаларды тактап алып, ошол мына профилдик комитет менен бирдикте бул иштердин баардыгын алдын ала азыр ишти баштадык. Буюрса, буну биз ыраттуу түрдө ишке ашыра алабыз. Кийинки учурларда мен ушундай маселе көтөрүп атам. Мамлекеттик тил корпусун түзүшүбүз керек экен, кыргыз тилинин корпусун түзүшүбүз керек экен. Бир эле биз калыппыз, бардык түрк тилдүү элдерден дагы, славян элдердин ичинен деле, мисалы үчүн орус туугандар 163 миллион тил, өзүнүн тилинин баягы эмелерин аноним, синоним, антонимдерине берип түзүп, ошого киришип атабыз. Ошол учурда албетте биз ошо такалабыз алфавиттик реформага, алдын ала буну сиздер менен чогуу жасайбыз деген ниетибиз бар. Чоң рахмат. Жаныңыздагы эжекебиз белгилүү филолог, дагы бир суроо берейин. Котормочу, анан тилмеч экөө бир эле мааниби? Жок, экөөнүн эки башка мааниси бар. Тилмеч ар убакта котормочу боло албай калышы ыктымал, эгерде адабий моорегиндей чоң көркөм чыгармаларды же болбосо эпикалык, поэтикалык чыгармаларды которо турган болчу болсо, тилмеч жарабай калышы ыктымал. Ал көбүнчө синхрондук котормого жагдайга жараша которуп инерттүүлүктү алып калат. Ал эми котормочу болсо, ал көркөм котормо, баягы сөзмө сөз котормо, эркин котормо деген түрдүү котормонун жанрлары боюнча которуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн экөөнүн айырмасы бар. Биз шайлоого ыймандуу бийликтеги менен бардык, тилмештер которуп коюптур, верующая власть деп. Это нравственная власть.
ошондой тилмештер аябай бардыгын бурмалап атат да. А партия жөнүндө башкача пикир кетип калды. Эми караңыз. Толук кандуу деген кыргыздын сөзү эмес. Толук кандуу иш болуп атат. Же ушундай сөз барбы? Ким айта алат? Толук кандуу деген кээде кыргызда бир сөздөр бар да, толугу менен билди деп коет да. Не деген? Толугу менен билди дейт. А эгерде толук кандуу десе, ал бул сөздөн келип чыкканда толук кандуу деген совершенстве, он освоил этого деген сөздөн келип Жок, чыккан. муну полнокровный дегенде эле сөзмөз которуп койгон, клише кылып эле. Полноценный. Тамагың таттуу болсун дегенде кыргыздын сөзү жок. Ошону эле которуп койгон, кийин эле пайда болгон сөздөр. Манаста толук кандуу деген бир да сөз жок, Манас эпосунда. Болбосо эмне деген гана сөздөр жок ал жакта. Тамагың таттуу болсун деген дагы кийин эле которулган. Мына совет бийлиги келгенден кийин. Өзү аш болсун деп эле айткан кыргыздар. Ооба. Анан отдел взаимодействияны өз ара аракеттенүү деп атат да. Эми бир карап көрүңүздөрчү, ушул кантип котормо болсун. Өз ара аракеттенүү эмнени түшүндүрөт бул? Взаимодействие деген. Карайбыз, ушул. Ошон үчүн тилмештерге бербей котормоштор которуп берсинчи ушуну жакшылап. Жарайт, жарайт. Же макул эмессиздерби? Взаимодействие, өз ара аракеттенүү, тилиңди араң бурулат да, мындай зордоп эле, чаптап эле которуп атышат да. Ооба, ооба. Мисалы, ошондой эле туптуура айтып атасыз. Ошондой бизде алешемдиктер бар. Ошол экилер такташ керек. Бул мыйзамдарга да кирип кеткен ошондой. Эгер ушул бойдон кетсек, жакында уят дегенде корова лошадь эле которот. Ачыгын айтайын, ошого баратабыз. Сабатсыздыктын деңгээли ошого түшүп кетти азыркы мезгилде. Дагы бир нерсе, кыргызды кыргыз кылган адабиятын көтөргөндөр бар. Мисалы, башка улуттардан деле. Дунгандан Ясир Шываза чыккан, туурабы? Орустардан Суслова бар. Ошондой кыргыз адабиятын башка тилде көтөргөндөрдү даңазалоо процесси болуп атабы? Болуп атат. Биздин адаби жанагы азыр министерстводагы мындай мамлекеттик программанын үстүндө иштеп жатат. Ушул чукулда эле ошол программанын бир пункту катарында кирди. Башка адабияттар, башка элдердин адабияттарын кыргызчага которуу жана биздин кыргыз жазуучулардын чыгармаларын башка тилдерге которгондорду эмгектерин басуу жөнүндө атайын чоң бир иш-чара жүрүп. Кыргызстандан чыккан башка улуттук жазуучулар бар го, ошолор жөнүндө айтып атам. Даңазалайлы, көп улуттуу элбиз, Кудайым колдосун, рахмат.